Саламатсызбы, Камчыбек Кыдыршаевич? Алгач маегибизди четке какпастан макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык. Адегенде эле суроо берип баштайын. Мына кечээ Жогорку Кеңеш кыргыз-өзбек чек-ара маселесине байланыштуу мыйзам долбоорлорун, ошол эле учурда Кемпир-Абад суу сактагычын биргеликте башкаруу боюнча чечимди 3 окууда бир кабыл алып беришти. Негизи эле мына ушул чечим канчалык деңгээлде туура болду? Кыргызстандын пайдасына чечилдиби? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу журналисттер. Негизинен бул кечээки кабыл алынган, Жогорку Кеңеште кабыл алынган чечимдер бул тарыхый чечимдер болуп эсептелинет. Себеби мына өзүңүздөр жакшы билгендей 100 жылдан бери ушу кыргыз-өзбек чек-аралары чечилбей келген. Ошол Советтер Союзу маалында ага чейин дагы ошол өзүбүздүн ошол чек-араларыбыз такталбастан азыркыга чекти кыжалат болуп келгенбиз. Бирок ошол кечээки кабыл алган чечимдердин негизинде кыргыз-өзбек чек-арасы толук бойдон чечилди, такталды, делимитация маселелери бүттү. Эми буюрса, президенттерибиз кол койсо, эмдиги жылдан баштап биз демаркация маселелерине өтөбүз. То есть ошол чек-араларды эми уурдунда зым тосмолорду орнотуу, чек-араларды белгилөө иш-чараларын өтөбүз. Негизинен биринчи ошол делимитация маселесин бүтүрмөйүнчө демаркацияга өтө албайбыз. Аны жакшы билесиздер. Ошондо негизги ошол эки мамлекеттин ортосундагы юридикалык жактан чек-араларды тактоо маселеси бүттү. Бул ар бир мамлекет үчүн, бир эле Кыргызстан үчүн эмес, кайсыл мамлекет үчүн болсо дагы чек-араларды тактоо маселеси негизги маселе болуп эсептелинет дагы. Жана бул тарыхый окуялардын бирине кирет. Ошол тарыхый окуяларды биз өзүбүз аркылуу өткүзүп, мамлекеттин ошо парламентине даярдап келип, президенттин макулдугу менен киргизип, депутаттардын макулдугу менен кече кабыл алгандыгыбызга биз мен өзүм жеке ошол мамлекеттик кызматкер катары бүгүнкү күндөгү ушул Кыргызстандын жараны катары сыймыктанам. Себеби дегенде ушул маселелердин баардыгы менин көз алдымда, менин катышуум менен жана ошол менин ушул документтерге кол коюп даярдаган негизинде өткөндүгүнө мен сыймыктанам. Негизи эле мына ушул кечээ жыйында биз дагы болдук. Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан ар кандай пикирлер айтылды. Жыйын жөнөкөй өткөн жок да. Мисалы ар бир суроого сиз дагы, өлкө жетекчиси дагы жооп берип жатты да. Анан мен билгим келип жатат, мына ушул Өзбекстан менен буга чейин союз тарагандан бери бүгүнкү күнгө чейин такталбаган жер тилкелеринин канча пайызы Кыргызстанга өттү? Ошолар тууралуу айта кетсеңиз. Эми өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, ошол кечээки жыйындын өтө маанилүү экендиги, ошол чек-ара маселесин өтө мамлекет үчүн маанилүү экендигин мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич дагы өзүнө кабыл алып, ошол кечээки жыйындын башынан аягына чейин ошол жерде өзү катышып отурду жана өзү баардык окуяларга күбө болду. Бул деген ошол кечээки кабыл алынган жыйыныбыздын өтө маанилүү, мамлекет үчүн маанилүү экендигин билдирип турат. Өткөн кабыл алынган документтердин баардыгы мыйзам чегинде кабыл алынды. Бүгүнкү күндө конституциябыз негизинде, мамлекеттеги мыйзамдардын чегинде жана Жогорку Кеңештин регламентинин негизинде кабыл алынды. Анан кээ бир депутаттар чыгып ошо регламент бузулду, андай деген мындай деген сөздөрдү айтып атпайбы? Мунун баардыгы ошол саясатка каршы гана сүйлөгөн сөзү. Президентибиз башында ушундай айтып өтпөдүбү? Урматтуу депутаттар, мамлекетке, то есть саясатка, мамлекеттик бийликке, бүгүнкү бийликке оппозиция болсоңор болгула, бирок мамлекеттин өзүнө оппозиция болбогула деп ошо президентибиз белгилеп айтып өткөндөй, ошол регламент бузулду же башка деп ушундай ар түрдүү шылтоолорду айткан депутаттарыбыз ушул именно бүгүнкү макулдашуу боюнча, бүгүнкү кабыл алынып аткан документтер боюнча бир дагы сөз же суроо бере алышпады. Биз бул жерде макул эмеспиз. Кабыл алынып аткан чечимдердин бул жери туура эмес. Же бул жеринде бизге ушундай бир кошумча алымчабыз бар деп айта алышкан жок. Себеби алар дагы өздөрү да көрүп турат, акылы менен да сезип турат, документтерде да баары көрүнүп турат. Кабыл алынган чечимдердин баардыгы Кыргыз Республикасынын мамлекетибиздин
пайдасына чечилгендиги көрүнүп турат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, кечээки кабыл алынган чечимден кийин мен ушуну баса белгилеп өтөйүн башынан эле. Кечээки кабыл алынган чечимден кийин Кыргыз мамлекетинин картасы чоңойду. Эгерде ушуга чейин Кыргыз мамлекетинин картасы, территориябыздын картасы 19 миллион 994 миң 928 га гектар жерди түзсө, кечээки биз кабыл алынган чечимден кийин 15.572 гектар кошулгандан кийин биздин Кыргыз мамлекетибиздин территориясы 20 миллион 10 миң 500 гектар болду. Бул деген биз баягы ар дайым кайсыл бир документтерден жазганда билесиз да, 19 деп жазып келчү элек го. Биз ушу психологический барьерди өттүк да. Биздин мамлекетибиз мындан ары 19 деп жазылбайт, уже 20 деп жазылат. 19 миллион эмес биз, 20 миллион гектарыбыз бар деп айтылат. То есть биздин картабыз чоңойду. Негизинен айтканда, Кемпир-Абадтын суу астында жаткан 4485 гектар жерин Өзбекстанга юридикалык жактан өткүзүп берүү менен биз Өзбекстандан 19699, то есть 19700 гектар жерди өткүзүп алдык. Бул деген ошол 19700 гектар жер Өзбекстандын картасына турган, эми буюрса кол коюлуп ушу ратификацияга, ушул мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол жерлер бизге өтөт. Ошол 4485 гектар жер, суу астындагы жердин 4127 гектар жери 1965 жылы берилип келген. Азыр мына 70 жыл убакыт болду. 70 жыл мурда ошол 4127 гектар берилген. Ошонун бүгүнкү күндө бизге азыркы келишимдер менен 900 горизонталда суу басып турган жерге 358 гектар жерди бизге бербей калышкан. 358 гектар жердин ордуна биз Сузак жана өзгөн райондорунан 1000 гектар жер алдык. 2 эсе көп жер алдык. Ошону менен жыйынтыктап айтканда биз Өзбекстанга 4458 гектар жерди өткүзүп бердик. А Өзбекстандан 19700 гектар жерди өткүзүп алдык. Мына. Ал жерлер кайсы жерлер? Ал жерлер 19 миңдин ичинде ошол 1965 жылы эле бизге Өзбекстан тарабынан өткүзүлүп берилген 4127 гектар жердин ордуна өткүзүп алган жерлерибиз. Андан сырткары Гавасай 13 миңге жакын 12849 гектар жер. Так. Андан сырткары Баястан 212 гектар жер. Көксерек 105 гектар жер. Карабелес 25 гектар жер. Уңгартоо 35 гектар жер. То есть ошентип олтуруп биз бүгүнкү күндө бая башында айтып өткөндөй 15572 гектар жерди Өзбекстан өткүзүп алдык. Бул биздин мамлекетибиз үчүн эгерде мындай физически алмашуу болгон күндө деле, физически бири-бирине алуу берүү болгон күндө деле биз өткүзүп берген жерибизден өткүзүп алган жерибиз 4,5 эсеге көп болуп атат. Бул жагынан утулган жокпуз. Экинчи бир эң стратегиялык мааниге ээлиги бул эки мамлекеттин ортосундагы достук мамиледе, сүйлөшүүлөрдүн негизинде, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки мамлекеттин ортосундагы чек ара мамилеси бүтүп атат. Бул эң негизги маселе ушул. Мындан ары Өзбекстан Кыргызстанга, Кыргызстан Өзбекстанга эч кандай чек ара боюнча бири-бирине претензия кое албайт. Буюрса, кое албайт. Анан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ар түрдүү коомубузда ар түрдүү катмардагы адамдар бар, ар түрдүү катмардагы саясий уюмдар, оппозициялык кыймылдар бар. Ошолор акыркы 3 айдан бери өтө туура эмес маалыматтар таратып, элдин башын айландырышып, элге ар түрдүү мындай жалган маалыматтарды жеткизип турушту да. Себеби биз ушул акыркы 3 айдан бери, кол коюлгандан бери
элге толук жеткизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеби бул келишим биз үчүн өтө маанилүү, ыңгайлуу, пайдалуу болгондуктан, эгерде мунун баардыгын биз кечегидей кылып ачып тачасак, бул нерсе бузулуп кетмек. Бул нерсе. Ошондуктан акыркы күнү гана, кече гана ачтык, баардыгын картаны толук ачтык. 7 миллион элибиздин баарына жеткиздик. Ушуга чейинки таркатып келишкен жалган, туура эмес, ушак маалыматтардын баардыгы жалган экендиги чыкты. Эң негизги маалыматтар кайсын ушак кылышты? Булар биринчи ушак кылгандыгы бул чечме суусун берип алышты, Гавасайды берип салды, Кемпироватты берип салды, деп баардыгы эле Орто Токойду дагы берип салды деп ушундай туура эмес маалыматтар жеткизишкен. Конечно, алардын баардыгын берип салган болсо элдин баары нааразы болот да. Элдин баары нааразы болмок, элдин баары жаман көрмөк бийликти. Бирок ошонун баардыгы калп экендигине кече мына ынанышты. Себеби Орто Токой боюнча айтайын. Дагы бир жолу айтып коеюн. Орто Токой боюнча түшүнбөгөндөргө. Орто Токой суу сактагычынын платинасы дагы, жери дагы, суусу дагы, территориясы дагы толук бойдон Кыргызстанда турат. Кыргызстанга калды. Эч кандай аган кошумча милдеттемелерди эч ким алган жок. Бул бир. Чечме булак боюнча азыр кандай пайдаланып атсак Өзбекстан менен ушул гана состояниеде калды. Эч ким Чечме булакты эч ким өткүзүп берген жок. Өткүзүп берүүгө мүмкүн да эмес, андайга биз барбайт да болчубуз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү Гавасай боюнча. Гавасай суусуну дейт, силер Өзбекстанга өткүзүп берипсиңер деп. Муну түшүнбөгөн адамдар айта берет да. Мына ошону кече Нуржигит Кадырбеков деген депутатыбыз айтып атпайбы? Гавасай суусун силер Өзбекстанга өткүзүп берипсиңер. Өзбекстанга ал Гавасай суусун эч ким өткүзүп берген жок, өткүзүп берүү мүмкүн да эмес. Себеби Гавасай суусунун тегереги, ошонун тегереги, андагы өрөөн, Гавасай өрөөнү, анын оң тарабында Көкташ айылы, жана башка ошол жерде 3 айыл бар. Ошолордун баардыгы Кыргызстандыкы бүгүнкү күндө. Кыргызстанга калды. Кыргызстанга жазылып калды. Эч ким өткүзүп берген жок. Ана мен ошол эле Нуржигиттен сурап атпайм. Эми сиз өткүзүп берди деп эле каяктагы учактарды айтып атасыз. Даже депутат болуп туруп, ушуну туура эмес экендигин кагазды карап туруп түшүнбөгөндүгүнө таң каламын. Так. Анан ошону мен сурадым да, андай болсо, биз өткүзүп бергени болсок, анда сиз барып көрдүңүзбү? Каерде өткүзүп бериппиз десем, жок, барган жокмун. Жок, мен билбеймин. Билбей туруп, ошо депутаттар ушак таратышты да, 3 айдан беричи. Эми бардыгы эмес, кээ бир депутаттар, кээ бир ошол оппозициялык настройдогу, эптеп эле мамлекетибизде бир ызы чуу болсо экен, мамлекетибизде бир туруксуздук болсо экен, ушул кыргыз-өзбек чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу курулбай калса экен, андан кийин Кыргызстан, Тажикстан чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин ушу Кыргызстанда тополоң ызы чуу болуп, биз бийликке келип калсак экен, анан кийин дагы көрсөк экен деген бир ушундай топтор бар да. Ошолордун ою менен булар ушу бизди жамандап келишкен. Бирок анын баардыгы туура эмес экендигине мына мезгил көрсөтүп атат. Андан сырткары мына кече бир депутатыбыз суроо берип атат. Өзүңүздөр да телевизордон көрсө керек, биздин урматтуу телекөрүүчүлөр да көрсө керек. Кемпироватты Гавасайга алмаштырып салды. Гавасай жаткан таш жер экен, анын бизге кереги жок деп. Андай эмес. Биринчиден Кемпироватты Гавасайга алмашкан эч ким жок. Гавасайды биз Кемпироваттын сол тарабынан Бүргөндүгө кетүүчү каналды курбагандыгы үчүн бересин деп олтуруп Гавасайды алдык. Кемпироват алмашкан жок. Булар документти карап туруп түшүнүп ошону окуй албай атышат. Аны Кемпироват Гавасай таш жаткан жер экен, жаман эле болбогон жер экен деген сөздү кантип айтканына, оозу барганына мен таң калам. Себеби дегенде Гавасай бул кыргызыбыздын эң кооз, тоолуу, жайыттуу, элге, мамлекетке эң керектүү жер. Ал жерде биздин жанагы алтын казакмыс иштетип аткан жердин ошол алтындын жилкасы жатат. Сарыкол суусунун башынан бери ошо алтын жилкасы жатат.
Ошол жерде өзбектер берген 3 лицензиясын жокко чыгарып туруп кайтарып алдык жерибизди. Бул жерде биздин алтыныбыз бар деп туруп. Биздин Кыргызстандын алтыны бар деп туруп, ошол жерди кайтарып алдык. Ал жер жаткан таш экен дейт. Таш болсо дагы Кыргызстаныбыздын ар бир ташы, ар бир тоосу биз үчүн өтө кымбат. Саясатка айландырып эле саясаттын негизинде эле эптеп жаман көрсөтөйүн деген сөздөрдү айта берген бул туура эмес. Ошондуктан мен айтып кетер элем, кечээки биз кабыл алынган чечимдерибиз бул мамлекет үчүн эң керектүү, эң пайдалуу чечимдерден болду. Ал эми компроматтын өзү боюнча айта турган болсом, компроматтын өзүнү айта турган болсом, компроматка барбагандар, билбегендер, көрбөгөндөр деле каршы берип атышат, каршы сүйлөп атышат, жана ошону пайдаланып, элдин мындай эмесин козутуп атат да, мындай бир ички дүйнөсүн козутуп атат да. Компроматтын жээгине чоңойгон жигитпиз биз. Ошол компромат сол жагынан өзгөн тарабына караса, оң жагынан Сузак районуна карайт. Ошол жерде компроматтын жээгинде компроматка келип балык тутуп, сууга түшүп жүргөн балдарданбыз. Биз кичинекей маалыбызда, биз туул элек маалыбызда компромат жери берилип, суусу берилип, ал жерге плотина курулуп калган экендигин биз өзүбүз өз көз алдыбызда өстүк, ошону көрдүк. Эми компроматтын ушуга чейинки акыбалы кандай эле? Ошол жерде жергиликтүү элдер билет. Алар мени калп айтырбайт. Мына мен азыр айтып атсам, телевидениеден канчабек калп айтып атат деп айта албайт. Ошол жерде Кызыл Октябрь, Кароол, Куршап, жана Ана Кызыл, ошол жердеги айылдардын элдери баары билет. Ошо компроматка мына 2-3 жыл эле болду кичине бир тынчып калганына. Буга чейин ошол жерге чыгып балык тутсаң дагы пограничтерди карап, качан келип калар экен, келип калса качышыбыз керек деп качып жүргөн күндөрүбүз да болгон. Биз баарын таштап качып, адырлап качкан күндөрүбүз да болгон. Ошол эмелер, чегарачылар, өзбектин чегарачылары келип калды деп. Кээ бирдеги ошол балык тутуп жүргөн балдардын кемелеринен бери, кайыктарынан бери алып кетип калган. Күндөрү болуп атышкан. Балдардын өздөрүн алып кетип калган. Силер эмне үчүн биздин территорияда жүрөсүңөр деп. Ошол жерге малдарды сугарбайсыңар деп кыйнап жүргөн. Киринишке жакындатпай жүрүшкөн. Ошонун баардыгын ошол элдер баарын сезип жүргөн. Bir litr сууну турба менен тартып кеткенге мүмкүнчүлүк бербейт эле. Тарттырбайт эле турба менен эч нерсени. Бирок ошонун баардыгын азыр жокко чыгарып эмне кылдык? Андан сырткары компроматты башкаруу боюнча. Компроматта билбегендер боюнча айтып коеюн, эми жергиликтүүлөр билет. Компромат тосулуп тургандан сууну 2 канал аркылуу кетет. 2 канал аркылуу. Оң жактагы кеткен каналы бул Сузак районунун 4 айыл өкмөтүн, Барпы, Атабеков, Ырыс, Сузак айыл өкмөтүнө чейин ошону сууларын ичип турушат. Андан сырткары мурда көбүрөөк суу берет эле, базар коргонго чейин насос менен тартып алып чыгып кетип болчу. Азыр ал сууларды бербей калган. Сол тарабынан кеткен канал боюнча бул баягы Сабай айыл өкмөтү. Кара суунун ичине чейин ошол суу менен камсыз болуп турат. Ушул сууларды башкарууда кыргыздар эч кандай ал жерде өзүнүн катыша албайт эле да. Мына ошол сууларды бизге жөнөткөндө жазында суу керек маалда суу бербей коюп, дыйкандарыбыз баары билет. Суу бербей коюшуп 5 күн, 10 күн, 15 күн кечиккен күндөрү болуп калган. Дыйкандар ызылдап биягы Андижанга чейин, Ташкентке чейин чыгышып суу ала албай жүрүшкөн. Суу керек эмес маалында сууну кое беришип, ошол Жийде, Сузак айыл өкмөттөрүндөгү бүт шаалаларды басып кетип, ошонун жегиндеги элдердин үйлөрүн басып кетип, короо жайларын басып кетип, канча кыйналып жүрүштү. То есть булар кааласа сууну бербей коет, кааласа берет, кааласа көп берет, кааласа аз берет. Ушундай болуп жүргөн. Суунун горизонталындагы кааласа 900ге чыгарат, кааласа 905ке чыгарат, 908ге чыгарат, 902ге түшүрөт. То есть каалагандай кылып коюп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Кечээки кабыл алган макулдашуулар негизинде компромат
суу сактагыч үчүн биз кошо башкарышабыз. Кантип? Ал жерге биз кошо башкарыш болгондо бир каражат кетирип же кандайдыр бир расход кылбайбыз. Биз башкарууну көзөмөлдөйбүз. Ошол жерге бизден ар бир сменге 2 адамыбыз кирип отурат. Ал жерде круглый сутка смен болот, 2 смен болобу же 3 смен болсо керек круглый сутка. Ошондо 2 адам кирип отурат. Кирип отурганда бир суткада 6 адам иштей турган болсо, ал 6 адам дем алып туруп, дагы экинчи суткада иштесе, значит бир 12-18 адамыбыз ошол жерде иштеп турат. Алар эмне кылат? Алар суунун деңгээлин көзөмөлдөйт. Эң негизинен 900дан көтөрүлүп кетпеш үчүн. 900дан көтөрүлүп кетсе, айылдарга зыян тие баштайт. Ошонун негизинен карашат. Андан сырткары ошол бизге бөлүнүп берилип аткан сууларды кайсыл маалда канча керек экендигине бөлүп берип турууга мүмкүнчүлүк алышат. То есть сууну башкарууга мүмкүнчүлүк алышат. Биз мындай мүмкүнчүлүккө мурда ээ эмес болчук. Андан сырткары ошол жердеги жергиликтүү элдер, жашаган элдер балык уулоого, мал сугарууга, ошол жердеги суудан насос менен суу жетпеген жерлерге тартып кетип иштетүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары баягы жай айында суу төмөндөп, суу качкан маалда бошоп калган жерлерге мал жайыт кылганга, күрүү чеккенге жана башка калгандарга толук мүмкүнчүлүк алышат. Мына. То есть ушунун бардыгы бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде легалдуу түрдө биз кечээ мына жогорку кеңештен өткүздүк. Мына ушуга каршы болуп атышпайбы? Ушуга каршы болушуп, мен ошол жерде 1-2 депутатка айттым, ай, эмнесине каршысыңар? Айткыла. Мына айткыла ачык. Оңдойлуу, эмнесине каршысыңар? Эч нерсе айта албайт. То регламентке тийишет, то конституцияга тийишет, то башка нерсеге тийишет, то Гавасайга тийишет, Жакшынакай жаткан эле. Жөн эле Жакшынакай болуп эле биздин колубузда турган Орто Токойго тийишет. А именно макулдашуу боюнча, мыйзам долбоору боюнча эч нерсе айта албайт. Себеби алардын да көзү жетип турат. Мыйзам долбоору бүгүнкү күндө кабыл алынган мамлекет үчүн эң пайдалуу экендигин алар да көзү жетип турат. Андан сырткары дагы бир эң маанилүү маселени ушул жерде белгилеп айткым келип турат. Мына биз бөлүп бергенде мурда 5731 гектар жерди бөлүп бергенбиз. 1965-жылы. Бул суунун деңгээли 908ге чыкканда. Суунун деңгээли 908-905тен өткөндөн кийин мына биздин ошол жерде жаткан жандагы Кызыл Октябрь айылдарга чейин суу басып кетчү. Ошол жерде жогору жаткан Ана Кызыл айылдарын басып кетчү. Ошо Ана Кызылдын ылдыйында шал эккен жерлерди толук жанагы Ош-Бишкек жолуна чейин басып кетчү. Ана Кызылдан жанагы өзгөн өтө турган көпүрөнү толук бойдон басып кетчү. Андан дагы өтүп кетчү жогору жака. Мына ушулардын бардыгы ушуга чейин болуп келгенде. Аны эч ким контролдой алган эмес. Эми андай болбойт. 908ден 900гө түшкөндөн кийин ошо компроваттын тегерегинде 1246 гектар жер бошойт. Кайсыл айыл өкмөттөн канча жер бошосо, ошону ошол айыл өкмөт элдерге бөлүп берип, шал эккенге бөлүп берет, жанагы айыл чарбага иштеткенге бөлүп берет, жана ошолорду жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми мурдагыдай шал эгип койсом, эртең суунун деңгээли көтөрүлүп кетип, анан шаалаларымды суу басып кетет деген маселе болбойт. Себеби суунун деңгээлин көтөртпөй биз кармап турабыз. Ошон үчүн чоң башкарып атабыз. Суунун деңгээли 900дан эми көтөрүлбөйт. Биздин элибиз ошол жерде ишеничтүү болот. Суу көтөрүлбөйт. Бул жерге шал эксе боло берет. Бул жерге айыл чарба өсүмдүктөрүн эксе боло берет. Түшүм алса боло берет. Суу кечегидей болуп басып кетпейт деп ишеничтүү болушат. Мына мыйзам ушуга гарантия берип атат. Анан булар айтып атышпайбы? Макул дейт, ушу мыйзамды кабыл алайлы, а эртең өзбек тарабы аткарбай койсо кандай кылабыз деп. Эртең өзбек тарабы аткарбай кое турган болсо, бул эл аралык келишимдер бар, эл аралык жоболор бар. Өзбек ошолорго деле карабай, ошолорго деле көңүл бурбай, аткарбай кетип аткан болсо, анда урматтуу биздин жарандарыбыз, биздин башка дагы ырчактарыбыз бар. Алар мыйзамсыз ошол кабыл алынган мыйзамды аткарбай турган болсо, мен ишенем, алар аткарат деп. Эгер аткарбай турган болсо, анда ошол компроват
чашасына, компроват суу сактагычына суулар бизден келет го. Суулар башка жактан келбейт го. Суулар Саламаликтен келет. Так. Суулар Куршап дарыясы менен келет. Суулар Яссы менен келет. Ошол Жазы дарыясынан, Куршап дарыясынан келет. Так. Кара дарыядан келет. Ушунун бардыгы бизден түшөт акыры. Бизден түшүп атпайбы, биздин тоолордон, биздин жерлерден түшүп атпайбы. Ушундай эле болбой кетип атса, биз канча акча керек болсо дагы бөлүп туруп, суулардан башка жака бурушубуз мүмкүн. Башка бир суу сактагач курушубуз мүмкүн. Мунун бардыгы биздин карамагыбызда калып атат. Бизге кээ бирлер айтып атышат, бизде ушул мыйзамды кабыл алсак дейт, бизге жогору жака ГЭС курганга же башка кылганга булар уруксат бербейт. Эмне үчүн уруксат бербейт экен? Бул биздин эгемендүүлүк, өзүбүздүн укугубуз. Суубузду кандай пайдалансак өзүбүз билебиз. Биз суунун 900дөн көтөрүлбөшүн гана бул жерде гарантия кылып атабыз. 900дөн азайып кетсе, толтуруп беребиз деп гарантия алган жокпуз. Компроватты биз сөзсүз толтуруп беребиз деп гарантия алган жокпуз. Андан сырткары ошо компроваттын тегерегинде болуп аткан сөздөргө айтып атышпайбы? Компроватта суунун астында жаткан жерди ушул бизге баалуу дейт да. Урматтуу туугандар, компроваттын астында бүгүнкү күнгө чейин азыр мына 4,5 миң гектар жатат. Жаткан ушуга чейин. Азыр жатат, мындан кийин дагы жата берет. 70 жыл ушуга чейин суунун астындагы жерден биз эмне пайда көрдүк? Эч нерсе пайда көргөн жокпуз. Мындан кийин дагы 100 жыл, 200 жыл суунун астында жерибиз жата берсе эмне пайда көрөбүз? Эч кандай пайда көрбөйбүз. Ошондуктан биз ушул жерден жаткан суу компроватта суунун астында жаткан жерлердин башка жактан туура пайда көрүш үчүн чек араларыбызды бүтүрүп алышыбыз керек. Гавасайыбызды алып алышыбыз керек. Көксерегибизди алып алышыбыз керек. Баястаныбызды алып алышыбыз керек. Кара белесибизди алып алышыбыз керек. Унгар тобубузду алып алышыбыз керек. Ушулардын бардыгы биздики. Мына Кара суудан 100 гектар жерди алып бердик. Өзгөн Сузактын ортосунан 1000 гектар жерди алып бердик. Ушунун бардыгы байлык. Жүздөгөн 100, 200, 500 жыл турса, ушунча жыл ошол жерден биз пайда табабыз. Эл малын багат, эл ошол жерде дыйканчылык кылат. Жер биздин картабызга жазылып, мамлекеттин менчиги болот. Анан биз ошол жанагы 4,5 миң гектар суу баскан жерди суу качан кургаганда жер биздики болот деп сууну карап отура беришибиз керекпи? Так, кичине бир ойлонушубуз керек да. Азыр мына чек аралар бүткөндөн кийин ошол 4,5 миң гектар жер суу кургагандан кийин бизге калсын. Суу качан кургайт бир Кудай билет. Суу токтосо өмүр токтойт. Суу токтосо адамдардын жашоосу токтойт. Ошол 4,5 миң гектар жер суу кургагандан кийин кургак жер бизге калсын, ушинтип жазып бериңиздер деп өзбектерге азыр мына баары бүткөндөн кайрыла турган болсок, ага чейин силер мына ошол 4,5 миң гектарды биз мына бул өзгөндөн беребиз, же Кара суудан беребиз, же Сузактан беребиз дей турган болсок, жан деп макул болушат. Хорошо, суу кургаганда ушул жер силердики болот деп жазып, Сузактагы мисалы 4,5 миң гектар жерди алып, ал жерге сонун кылып, эгиндерин эгип, дарбыздарын эгип, Өзбекстандын өзүнө жазып алып туруп, жыргап алар 100 жыл, 200 жыл жашай берет. Ошондуктан биз мындай экономикалык жагындагы, эстетикалык жагында карашыбыз керек. Жөнөн эле ошол карап отуруп эле жок, биз суунун астында жерди бербейбиз деп тырышып отура бербестен. Адам эгерде ушунчалык керек болсо, турмуш дагы ушундай. Адамдын турмушу да ушундай. Адам кызыңды эң сонун көрүп багасын, өстүрөсүн, кызыңды жакшы көрөсүн, сүйөсүн, кичинекейинен баштап, чоңойтосун, окутасың, анан убагы келгенде күйөөгө бересиң. Эң жакшы көргөн кызыңды дагы күйөөгө бересиң. Себеби ошого турмуш ошого алып келет. Турмуштун чындыгы ошого алып келет. Анан биз жанагы жок, бул биздин жерибиз. Биздин жерибиз суунун астында болсо да биздин жерибиз деп эле сууну карап телмиреп отура бергенибиз менен убакыт өтүп атат. Мына ондогон жылдар, жүздөгөн жылдар өтүп атат. Анын жүздөгөн жылдардын арасында биз элди багышыбыз керек,
Мамлекетибиздин коопсуздугун сакташыбыз керек, мамлекеттин бүтүндүгүн сакташыбыз керек. Мунун бардыгы мамлекет үчүн болуп атат. Мамлекеттин стратегиялык маселелерин, пландарын биз аткарып чечип атабыз. Бул жерде бир партиянын, же бир саясий уюмдун, саясий топтун проблемасын чечип аткан жокпуз. Мына кечээ ошол бизге мыйзам проектисине каршы берген депутаттар өздөрү билбейт эмнеге каршы бергенин. Мен сурап атам, ай депутаттар, бергиле суроону. Келгиле, мен силерге жооп берейин. Бардыгын айтып берейин. Мына баарын көрсөтүп атамын. Пожалуйста, келгиле. Кайсыл жер туура эмес болуптур? Кайсыл жер жаман болуптур? Каерден биз утулуп атыппыз? Айткыла. Эч нерсе айта албайт. Эч нерсе дей албайт. Жок, биз каршыбыз. Ай эмне үчүн каршысың? Жок, биз каршыбыз. Мына көрдүңүздөрбү? Мамлекетке керектүү, мамлекет үчүн, эли журт, Кыргызстаныбыз үчүн керек болуп чечилип аткан маалда элдин үмүтүн саткандар. Элдин үмүтүн саткандар. Ошон үчүн мен айтар элем, биз бая президентибиз эң туура айткан башында. Урматтуу депутаттар, бийликке оппозиция болсоңор болгула, бирок мамлекетке оппозиция болбогула деп. Мамлекетке керекпи? Жасашыбыз керек. Мамлекет коргош керекпи? Жаныбызды беришибиз керек. Мамлекет үчүн чыгышыбыз керекпи? Баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек. Камчыбек Кыдыршаевич, айтсаңыз, кече жыйында дагы президент Садыр Жапаров өзгөчө басым менен айтып өттү. Мына Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилди, алдыда Тажикстан менен дагы чек араны чечели деген максаттарыбыз бар, алдыда буюрса чечебиз деп айтты да. Анан бул жаатта кандай иштер жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Тажикстан менен Кудай буюрса биз жакшы азыр маселелерди карап атабыз. Кече мен 3-4 күн болду Тажикстандын борбору Душанбеге барып келдим. Ал жерге комиссия менен барып, ошо тажик тарапта комиссия менен сүйлөшүп, биз кайсыл бир деңгээлде чечүүгө аракет кыла баштадык. Эгерде мурдалары биз чече албай эле монтип мындай тирешип туруп калсак, азыр жок. Азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири-бирибизге көрсөтө баштадык. Бири-бирибизге уступка менен кетип атабыз. Силер бул жерди алгыла, биз бул жерди алайлы. Силерге бул нерсе керекпи? Макул, биз үчүн силерге жардам берели. Бирок биздин мунул керек нерсебизге силер да жардам бергиле деп Тажикстан менен сүйлөшүп чечип атабыз. Кудай буйрса, жакынкы ошол күндөрү бир аптанын тегерегинде Тажикстандын чоң делегациясы бизге келет. Анан биз азыр ошол протоколдорго колду койдук. Азыр эми мамлекеттик макулдашууларды жүргүзөбүз. Макулдашууларды эгерде биз жүргүзүп ала турган болсок, куду ушинтип эле макулдашууларга керектүү адамдар кол коет дагы парламентке алып келип, парламентте талкуулап, сонун кылып, бардыгын ийне жибине чейин талкуулап, кечегидей кылып. Анан кийин ошол депутаттарыбыздын макулдугу менен кабыл алабыз. Президенттер кол коет, эки мамлекет ортосунда проблема чечилет. Мына айтып жатасыз, Кемпирабад суу сактагычын буга чейин Кыргызстан бир дагы колдонгон эмес, 100% Өзбекстан колдонуп келген деп. Эмне үчүн буга чейинки бийликтегилер мына ушул маселени чечүүгө аракет кылган эмес? Ушуга чейин деле канчалаган бизде президенттер өттү, мамлекет башчыларыбыз өттү. 100 жылдап, кечээки эле мен эгемен жылдан айтып аткан жокмун. Ушуга чейин деле, Союз маалында деле, Союздан кийин деле көптөгөн биздин жакшы жетекчилерибиз өттү. Мамлекеттик жакшы ошо мамлекетти башкарган аталарыбыз, атууларыбыз өттү. Бирок алар ушул маселени чече алышпады да. Кыргызстан, Өзбекстан чек арасын чече албай кетишти. Ар түрдүү бул жерде тоскоолдуктар болду. Саясий тоскоолдуктар болуп калды, экономикалык тоскоолдуктар болуп калды. Же кимдир бирөөнүн эрки жетпей калды, кимдир бирөөнүн ошого батынып бара алышпады. Кече деле биз ушуну өткүзүп атканда, өткүзөөрдүн алдында кече эле кыйын болуп жүргөн жигиттерден 5-6 келди. Мага да келди. Президентибизге да барышты, айтышты. Ай ушуну тийбей эле койбойлубу, тиме эле койбойсуңарбы, не кыласыңар башыңарды оорутуп. Кийин келгендер чечип алсын. Унчукпай эле таштап койгула, жата берсин. Не кыласыңар башыңарды оорутуп, жакшы көрүнүп, жаман көрүнүп деп деле бизге канча жолу айтышты. Биз айттык, жок, биз чечишибиз керек. Биз чечишибиз керек. Мени жаман көрөт экен. Мен жөнүндө интернеттен бир акылы жок, жаман сүйлөп коет экен. Же кимдир бир менин саясий оппонентим ушунан пайдаланып, маган жаман бир
сөздөрдү айтып коет экен деп коркпостон биз чечишибиз керек. Мамлекеттин проблемасын чечиш үчүн келдик, элибиз алып келди бизди. Ошону чечишибиз керек деп урматтуу президентибиз экөөбүз ошол каттуу аракеттер жасадык. Аракеттерибиз түшүмүн берди, Кудайга шүгүр. Мамлекеттин пайдасына, эли журттун пайдасына кыргыз-өзбек чек арасын чечип алдык. Урматтуу депутаттарыбыз колдоо беришти. Эми президентибиз жакында колдоо коет дагы. Ошол маселе акырына чечилет. Камчыбек Кыдыршаевич, бардык маалыматтар биздин кыргыз элине жетиштүү болду окшойт. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылууларыңыз болсо жолдоп алсаңыз болот. Урматтуу эл журт, урматтуу мекендештерибиз, биринчиден биз ушул элибизге ушундай оор маалда, элге керектүү маалда кылып аткан кызматыбыз үчүн сыймыктанабыз. Ошол тарых, бүгүнкү күндө мезгил бизди тандап алып, ушул өзбек-кыргыз чек арасын силер бүтүргүлө, элдин пайдасына бүтүргүлө деп бизди тандап алгандыгына биз ыраазычылык билдиребиз. Жана мамлекетибиздин, элибиздин эч качан артка тартпайбыз. Ар дайым элибиздин кызыкчылыгы үчүн аракет кылганбыз. Мындан ары ушундай болот деген өзүмдүн ишеничтүү сөзүмдү айтып кете аламын. Кудай буйрса элибиз бизди билет, журтубуз бизди түшүнөт, кылган ишибизге ак батасын берип турат деген үмүттөмүн. Ал эми ушул туура ишти дагы бүлдүрөбүз, бар ишти жок кылабыз деп жаманатты кылып, атайлап эле ушул мындай бир туура жолду дагы бузуп салгысы кылган аракеттерге, провокаторлорго биз мыйзамдын чегинде чечимдерди кабыл алабыз, чараларды көрөбүз. Мурдагыдай болуп, мурда эмне үчүн тополоң болуп келген? Эмне үчүн ар дайым эле ушул 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу бизде ушундай перевороттор болуп, ушундай болуп келген? Себеби, урматтуу угандар, убагында чаралар көрүлгөн эмес. Чара көрөлө турган адамдар, ошол мамлекеттин тынчтыгын, эркиндигин, стабилдүүлүгүн сактай турган адамдар өздөрү ушундай бир туура эмес жолдорго түшүп алып, мамлекеттин стабилдүүлүгү сакталбай келген. Эми андай болбойт. Менин кызматым мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо, мамлекетке тынчтыкты орнотуу, ичибиздеги мыйзамдуулукту сактоо негизги милдетим болот. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бизге койгон тапшырмаларын так жана эл үчүн аткарабыз деген үмүттөбүз. Рахмат баарыңыздарга.